Oorunun eskertүүsү menен денеси өзүнө аманат катары тапшырылганын түшүнгөн адам бүт нерсе жалгыз Алла Таалага гана таандык болгондугун билет. Ошондой эле ал Алла Тааланын бүт нерсени каалагандай башкара тургандыгын кабыл кылып, анын бардык өкүмдөрүнө ыраазы болуу менен андан келген бүт нерсенин пайдалуу болгонун түшүнөт. Адам ооруп атканда болор болбос нерседен ооруп калгандыгын, кичинекей нерседен оорубай калгандыгын, ошол себеп болуп айыгып кеткендигин, өзүнүн денесин дагы тереңдеп көргөнгө болот. Адамдар кээде ичиндеги жүрөгү кайсыл жерде, өкпөсү кайсыл жерде экенин билбейт. Бирок кесилгенден кийин ал оорус жөнүндө, өзүнүн ден соолугу жөнүндө көптөгөн маалыматтарды билип ала турматтуу бир тууганым. Адам алсыздыгын билет. Ошонун бардыгын көргөндө, ичегилерди миңдеген, миллиондогон кан тамырды көргөндө, Кудайдын берген шифасын билгенден кийин Кудайдын өкүмүнө ыраазы болуп, анын ибадатына баш ийет. Муну бардыгыбыз билебиз. Эмне үчүн намаз окуп калдың десе, жигитин таштап кеткенде намаз окуп. Эмне үчүн окуп калдың? Апам өлгөн. Эмне үчүн ушинтип калдың? Банкрот болгондон кийин. Сөзсүз түрдө банкрот болуш керекпи? Сөзсүз түрдө ооруш керекпи? Эгерде биз Кудайга шүгүр айта турган болсок, анда Кудай Таалам балким ага биздин сыноонун муктаждыгы жок болуп, бизге башка нерсе менен, ибадат менен сынашы мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Демек бизге келип аткан сыноо биздеги кайсы бир кемчиликти, биздеги кайсы бир өксүктү толуктоо үчүн келип аткандыгын эстен чыгарбашыбыз керек. Мындан сырткары ооруганга чейинки ден соолугу менен бирге өзүнө ыроолонгон башка жакшылыктардын кадыр баркын билип, мындан кийин өзүнө кандай гана жакшылык ыроолонбосун, аларды туура колдонууга аракет кылып, жараткан Алла Таалага шүгүр келтирүү менен адал жолдо, адал өмүр сүрүүгө жан үрөйт. Акчаңыз көп эле. Бир күнү казино, бир күнү дагы бир нерсе, бир күнү Анталия, бир күнү дагы бир Италия жүрөт элеңиз. Банкрот болдуңуз, кыйналдыңыз, үйүңүз кетти банкка, башкаңыз кетти. Нанга акча жетпей калды. Кары сурадыңыз, баягы тойлордогу Анталияга, Италияга барган достор үзүр сурап, алар жүз буруп кетишти. Кыйналдыңыз, бир жыл кыйналдыңыз, аябай кордук көрдүңүз. Акыры кайрадан нөлдөн баштап, урматтуу бир тууганым, акырында сиз кайрадан тыйын иштетип баштадыңыз. Кайрадан чөнтөгүңүзгө тыйын келди. Ошол убакта сиз тыйынды мурдагыдай сырап кылбайсыз. Ошону мечитке алып, анткени мечитти көрдүңүз. Кышта келип мечитке жатып калдыңыз, үшүдүңүз, дарат алдыңыз, үйүңүздө сууңуз жок эле, муздак суу экен. Ошондо акчам болгондо ушуларга сыйсыз суу берсем, ушулардын бир айлыгын төлөй турган болсом деп ойлодуңуз, урматтуу бир тууганым. Кайрымдуулук кыла турган адамды көрдүңүз. Ал келип сизге бир нан бергенде, эгерде мен болгондо 2 нан берип, бир тойбос колбасадан кошуп койсом, кандай жакшы болор эле деп мисал үчүн ойлондуңуз, урматтуу бир тууганым. Ошол аштын кадырын билүү үчүн сиз ток болчусуз, билбейт болчуңуз, ач болдуңуз, эми ток болгондо жакшылап билип баштайт деген сөз болот. Демек башыңызга түшкөн кыйынчылык, бале, кырсык, банкроттуктун бардыгы сиз үчүн бактылуу болгондун эшиги деп айтса туура болот.